Сиздер билгендей, учурда чет өлкөдөгү мигранттардын көпчүлүгү ишсиз калды. Дүйнөнү каптаган коронавирустун айынан кыйынчылыктарга туш болушту. Анын ичинде Түркияда да бир топ мекендештер бул көйгөйгө кабылышкан. Аларга кол сунуп, жергиликтүү түрк калкы жана кыргыз жарандары бир аз да болсо жардамдарын көрсөтүштү. Анталия шаарындагы бир катар коомдор, жеке жарандар биригип 40 мигрантка тамак аштарды таратышты. Antalya Kırgızistanlar Derneği onlara da çok teşekkür ederim bu yardımdan dolayı. Колдоо көрсөтүп жаткан уюмдарга Деңиз Ябанчы Даанышманлык, Жан суу жардамдашуу коому, Туана фирмасы жана мындан тышкары Миргүл Айбашева кошулду. Булардын башын бириктирип, бир арага топтогон Мираскар агентствосы болду. Дагы көптөгөн бизге кол узаткан түрк милдеттердин бардыгына рахмат айтмакчыбыз. Бар болушсун биздин алыстагы эми аталарыбызга ден соолук каалайбыз. Ушул оор күндө бизге түрк бир туугандарыбыз дайыма колун узатып, эң жакшы кабыл алып, эң жакшы жардамдарын берип атышты. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздер менен дагы да биргебиз. Бар болуңуздар. Бул иш дагы деле уланат, Кудай буйруса, жакында дагы көптөгөн жакшы иш-чараларды алып барабыз деген үмүттөбүз. Жардам алгандардын арасында ооруканада дарыланууга келип кете албай калган оорулуулар жана бул кырдаалда иштен чыгып бош калгандар, акчасы жок, учакка билет ала албай калып калгандар бар. Тамак аштарды комплектиси менен кутуга салып таратышты. Мындан сырткары жетпей калгандарга акчалай жардам көрсөтүштү. Барыңыздарга салам айтабыз. Бул арада Анталиянын бир бурчунда 15-июнь демократия шейиттери, ардагерлери, террор курмандыктары коомдук бирикмеси да балалуулардын үйлөрүнө барышып, тамак аш салынган кутуларды жана балдар үчүн китептерди таратышты. Үйлөрүнүн коңгуроосун басып кирип келгендери күтүүсүздөн сюрприз болду. Таратылган китептери да балдар үчүн жагымдуу таасир калтырды. Бул коомдун девизинде башыбызга салган бул кыйынчылыкты бирдикте жеңебиз. Өлкөбүз күчтүү өлкө. Андыктан бүт улуттар руху менен бирге жол алууну көздөп, биз бардыгын чогуу өткөрөбүз деп айтылат. Antalya 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve terör mağdurları. Анталиядагы 15-июнь демократия шейиттери, ардагерлери, террор курмандыктары коомдук бирикмеси бул жагдайда колунан келген жардамыбызды, колдообузду муктаж болгондорго көрсөтөбүз. Мына азыр Кыргызстандан келген Ахиска түрктөрүнүн үйүнө барсак, апасы да иштебейт жана баласы да окуулар жабык болгондугу үчүн азыр окууга барбай абдан кыйын абалда калышыптыр. Биз жумуш маселесинде да жардамчы болобуз. Марттын 1-inde келдик. Ошо карантин башталып элек болчу, ачык болчу буяк. Келип анан ошодон кете албай чыга албас, ошо калып калдык. 2 ай болду. Буурда калганыбызга пара жок калды. Пара анан учактар жабылды, аба жолдору. Ошо биз Кыргызстанга кете албай калдык. Менин бу Анталияда 6 балам бар. Ушу балдарга ушундай жакшынакай китеп билим алуу үчүн жана тамак аш катарында жардам берип жатышат. Мен ушул дернектин башканына, жетекчилерине, деги дернекте ар бир иштеген ар бир адамга терең ыраазычылык билгизем. Virüsten dolayı biz şimdilik hiçbir yerde çalışmıyoruz. Virüstün ayынан biz hiçbir жақта иштебей калдык. Абдан кыйын шарттабыз. Квартирабызга да төлөй албай калдык. Бизге кол сунуп жардам кылабыз дегендерге эшик ачык. Түркиянын президенти Тайип Эрдогандан да колдоо күтөбүз. Мына ушул сыяктуу акциялар дагы уланарын уюштуруучулар билдиришти. Муктаж учурда көңүл буруу адамдык парыз. Андыктан бардык жерде мындай колдоолор болушу керек. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.